Баардыгыңарга ысык салам. Дебат шоу 5-0 ашамасы десек дагы эч жаңылышпайбыз. Менин атым Жомарт Шайылдаев. Буга чейинки дебат шоунун эгерде бөлүкчөлөрүн дейбизби же болбосо буга чейинки хронологиясын дейбизби эстете кете турган болсок, акыркы дебат шоудо Акылбек Өмүрбеков менен беттешибизде мен жеңилип, Акылбек Өмүрбеков өзүнүн баягы дебат шоунун кубогун жеңүүдөгү эң биринчи жеңишин багындырган. Ал эми ошол экинчи жеңишпи же жеңилишпи аны дагы алдыда көрөбүз. Бирок ошол экинчи талапкер катары бүгүнкү күндө Акылбек негизги кандай десем, азыркы учурда кубоктун ээси Акылбек Өмүрбеков жана ошондой эле экинчи талапкер добуш берүүнүн же болбосо чакырыктын негизинде тандалып алынган Ислам Максатов болмокчу. Эми биринчи эле силер менен саламдашалы дагы интервьюбузду акырындан баштай берели. Кандайсыңар? Жакшы. Эмне жаңылыктар? Жашооңордо болобу, дебатта болобу? Акылбекке баштайбызбы анда? Жаңылыктар ошо телевизордо эле жаңылыктар, жеке жашоодо болсо жүрөбүз шахта отурмай кечке иштенбей эле. Биринчи анда студияңыз кут болсун дейли. Исламга болсо жардам бериш үчүн мен эмнегедир жана ойлонуп атканда, комментарийлерди окуп атканда Умар келет деген ой эмнегедир келиптир да. Ошону теге республикалык дебат борборунун төрагасы болгондон куттуктайлы экен, как раз интервьюда куттуктап салайын деген ойлор болчу да. Анан азыр Исламды карап туруп, чота бул бүтпөдү беле деп кеттим да. Ислам, анда сен ошол төрагалыкты өткөрүп беришиң менен куттуктайм. Сенде эмне жаңылык болду? Менде негизи дебатка келгенден бери мындай 4-5 жылдан 4 жыл болуп калды. Ошондон бери эң мындай дебаттан бир аз алыстаган жылым сыяктуу болуп атат да. Анткени 4-курс болуп, ошол баягы дипломдук иштер, ортоламаны көбөйтүү сыяктуу немелер маанилүү болуп кетип атат. Бирок ошентсе да дебатты унутпай, ошол акыркы студенттик күндөрүмдөгү акыркы мындай дебаттагы маанилүү иш-аракет катары ушул дебат шоуга катышып коеюн дегем. Азыркы учурда сенин ичиңде кандай сезим болуп атат? Негизи эле ошол дебат шоунун негизи эле катышуучусу катары, талапкери катары алдыга койгон пландарың болобу, же болбосо эмоцияларың болобу, же кандайдыр бир коркунучтарың болобу? Негизи дебаттагы мындай амбициям жогору эле да. Жогору эле дегенде мурунбу же жогору? Негизи эле жогору эле. Анан ошол жогору болгон үчүн эч кандай коркунучтар жок. Кандайдыр бир мындай тоскоолдуктар болсо, мен үчүн мындай укмуш өтө албаган сыяктуу тоскоолдук эмес. Мисалы, Акылбайкени деле уктаарыма көзүм жетет. Сизди деле же башка дебаттын мындай мастодонтору деп эсептелген адамдарга чакырык таштаганда же алар менен бир румга түшүп калгандан такыр неметип калбайм, духум түшүп калбайт да, мындайча айтканда. Ушундай эле. Ошол учурда Акылбайке акыркы негизи эле ошол дебат шоунун баардык баягы ашамаларын көрдүңүз. Биринчисин, экинчисин, үчүнчүсүн, төртүнчүсүн соттоп, жана ошондой төртүнчүсүндө өзүңүз катышуучу болуп, анан ушул дебат шоунун деңгээлине сиз кандай баа берет элеңиз азыркы учурда келе жаткан? Бешинчисинеби? Негизи эле дебат шоу ушул долбоор катары башталгандан бери азыркы учурга чейин. Бул дебаттагы эми жаңылык же болбосо бир жакшы нерсеби, же жеке дебатерлордун эле өзүнүн баягы рахат алып, жөнөкөйрөөк тил менен айтканда хага тебиш үчүн? Биринчиден, Арет Эгембердиевге ыраазычылык билдирем. Ушул инициативаны баштап, инициативаны колго алып, ишке ашырып кеткенине. Бүгүнкү күндө негизи эле бир идеяны баштап, анан жашап кетсе, демек сен жакшы бир нерсе баштадың дегендей да. Жаман болобу, жакшы болобу, бүгүнкү күндө дебат шоуга кызыккандар бар, ойнойбуз дегендер бар. Демек, бул жакшы идея болгон биринчиден. Экинчиден, дебатерлор үчүн хага тебиш үчүн дагы бир жерде, бир площадка деп ойлойм. Анткени турнирлердеги жеке, мисалы, Жомарт мен сени утуп коем, Ислам мен сени утуп коем, так дегендер үчүн өзүнчө бир чечишип алчу бир арена катары көрөм да. Үчүнчүдөн болсо, бул дебаттын негизи эле адамда канчалык бийик нерселер болсо, ошого умтулат да. Мисалы үчүн, гос жумушчу болсоң, жөнөкөй акиматта иштесең, сен үчүн чоңураак губернатордун
иштеш керек. Губернаторлукта иштегендер, там министерствода иштейт. Ушундай чоң нерсе болсо сен ошол нерсеге умтуласың да. Анан дебат шоуго деле өсүп келаткан дебатчерлор альфа дебатчер болуп ошо немеге дебат шоуго чыксам, исламга, мага, сага болобу ушундай бири-бирине вызов таштап, жогорку деңгээлде бир дебат көргөзө алсам деген бир кыял, бир умтулуунун болуусу бул дебаттын өнүгүшүнө өтө чоң түрткү, кошумча бир мотивация, стимул болот деп ойлойм. Анан өзүмчө 4-чү оюн боюнча биринчи оюнуңуз катары жана ошондой эле жалпы 4-чү оюнга сиздин немеңиз, көз карашыңыз? Көз карашым болгондо жакшы болду менимче. Шоубуз эч ким өзүн жамандап айткан. Негизи 4-чү немеде мага Жомарт негизи неме деп айткан эле да, баягы вызов таштап атканда. Сен көп кубок жеңгенсиз, сизди сыйлайм, бирок типа сиз мага келгенге чейин көп кубоктор жеп алгансыз, ошондуктан шоуда айтылган чакыргы негизи мотивациясы ошондой болгон. Типа силер кубокту мен жок жеңип алгансыздар, а так мен болсом андай деле болбойт болчу, андай деле куртой болбойт болчусуңар, ошондуктан келе давайчы силерди утам деп мени сертке калтырган. Негедир 4-чү ошол оюнда мен аябай чоң мотивация менен ойногом, анткени учуш керек. Мен ошол нерсени далилдешим керек, мен десерт болуп калбашым керек. Жана биринчи дебат шоуну статуясы Жомартка кетип калбаш керек деген нерсе чоң болгон. Бирок ошол жакта айткандай утулсам дагы, бирок Жомартка сүйүнмөкмүн, анткени дебат шоу болгонго чейин эле экөөбүз кантинде Жомарт утулса деле кайра мага вызов таштап ойной берчү. Мага дагы Жомарттын ошол нерсеси жакчу да. Ошондуктан дебат шоу 4.00 балким бир жогорку деңгээлдеги шоулордун бири болуп дагы балким калып калышы мүмкүн да. Эми дебат шоудон кичине алыстайлы азыр. Азыркы учурдагы негизи эле эки өңүр тең ушул учурда республикалык дебат борборунун экс координаторлору катары отурасыңар. Менин жеке оюмда азыркы учурда дебат мурунку жылдарга караганда баягы биздин жылдарда чөптөр жашыраак болчу деген сыяктуу эле дебаттын баягы атмосферасы, толкунданууну көбүрөөк чакырып, же болбосо негизи эле дебаттын деңгээли жогорураак сезилчү да. Бирок азыркы учурда муну албетте бул жеке менин субъективдүү көз карашым. Тигил жактан комментарийдин аркасындагылар дагы бул эмне деп атат, биз үчүн атмосфера вау эле болуп атат, өрт эле болуп атат деши мүмкүн. Балким мен ошо алыстап кеткенден дагы. Бирок ошо эки өңүр дайыма келип жүргөн адам катары ошол республикалык дебат борборуна салым кошуп, же болбосо жалпы кандай айтсам, дебаттын мындай үстүнөн карап көргөн адамдар катары кандай баа бере аласыңар азыркы учурда? Азыркы учурда негизи мен эки этапка бөлүп койсок болот да, негизичи. Бул ошо пандемиядагы чектөөлөргө чейинки, андан кийинки депчи. Бүгүнкү күндө мен дагы пандемияга чейинкилерге катышканда мындай иске кошулам да, чындап эле мындай атмосферасы аябай неме болчу. Жада калса мисалы адамдар көз жашын дагы төгүп ушундай сыяктуу накал деп айтса болот да, ушундай сыяктуу болчу. А бүгүнкү күндөгү турнирлерде мисалы кимдир бирөө утулуп калса же кандайдыр бир маанилүү турнир, ППдан башка мисалы башка турнирлерде неметип утулуп калганда мындай мейли деген сыяктуу эле кабыл алышат. Анан мындай дебатка болгон патриотизм бир аз азыраак сыяктуу да. Буга ошол бүгүнкү күндөгү адамдарды, бүгүнкү күндөгү дебат мүчөлөрүн такыр күнөөлөгөнгө болбойт. Ошон бирок 2021 жыл сайын жакшы болуп баратат да. Мисалы мен Валентин Кап дегенди уюштургам немеден кийин, пандемиядан кийин алгачкы турнир катары. Бүгүнкү күн ошол учурдагы деңгээл менен бүгүнкү күндөгү деңгээл мындай өсүүнү көргөзөт да. Анткени бүгүнкү күндөгү турнирлерге ошол көп эле клубтан катышат, конкуренция мисалы ошол учурга караганда жакшыраак деп айтсам болот. Анан дагы көптөгөн ошол дебатта мурдатан бери катышып жүргөндөр дагы мындай колдоо кылып, турнирлерге катышып, конкуренция көргөзүп, именно башка дебатчылар бар го, Элтуран Байкелер, Кубан Жумамединов, Актилек Байке сыяктуу ошолор келип мындай дебаттагы планканы түшүрбөй жогору кармап тургандар үчүн дагы ыраазычылык билдиргим келет. Анан эгер бирок ушундай өсүштө кете берсе, дагы бир аз убакыттан кийин эле мурдакы калыбына келет буюрса, менин оюмча. Сиздин кошумчаңыз?
Кошумчасы эми бул жакта ошо координаторлордон эле зависит этет. Эң башкысы күчтүү лидер болсо, артында ээрчигендер сөзсүз болот. Менимче быйылкы жылкы РДБнын координатору Умар абдан энергичный, оозу басылбаган, колунан келсе да келбесе да элдерди артынан ээрчите алган мыкты лидер деп ойлойм, өзүнүн жашы үчүн, өзүнүн дебаттагы тажрыйбасы үчүн жана уже эле бүгүнкү күндө мыкты результаттарды көргөздү. Кечээ эле күнү ошо сүйлөштүк, Национальный улуттук университет менен, Политех менен жана каякта айтып эле, МУК менен меморандум түзүштү. Жада калса Политехтин ректору чакырып дебатерлор келип биздин агайларга дейт, мугалимдерге, Политехтеги мугалимдерге биз дебатерлор барып критикалык ой жүгүртүү боюнча тренинг өтүп бизди үйрөткүлө деп. Менимче бул дагы бир өтө чоң жетишкендик. Дебат РДБнын тарыхында мындай болгон эмес. Меморандум түрүндө, мыйзамдуу түрдө иштешкени дагы бул өтө чоң жакшы нерсе деп ойлойм. Чоң нерсенин башталышы жана эми биз айтып аткан кезге жетиш үчүн оңой эле. Умар менен сүйлөшкөндөй эле ушул 3 клубтан эле 8ден дебатер чыгарса бир жылда, кийинки жыл алар 16 болот, 16су 32 болот, ошентип эле бат эле бир 2 жылдын ичинде кайра мындак деңгээлге чыкса болот. Жана бул жөнөкөй эле жана реалдуу нерсе деп ойлойм. Демек экөөңүздөр тең ошо дебаттын деңгээли түшүп кеткенине кошуласыздар, бирок алдыдагы келечегине үмүтүңөр чоң, Коронавирус баарын жайлады да. Негизи эле ошол эми ушул жерден акырындан алдыңкы келе жаткан дебат шоуга кирели. Дебат шоунун ошо жеңилген, мурунку дебат шоудо жеңилген катары мен интервьюну уюштурушум керек болчу. Эң биринчилерден болуп, негизи ошо Акылбек Өмүрбеков, Жакшылык Айтбаев менен болмок, бирок тилекке каршы пандемия бардык пландарыбызды бузуп калды. Андан кийин болсо дагы пандемия эбак эле бүткөн, бирок ошо менин чыгынбай аткандыгым, менин ар жактагы жумуштарым, менин иштерим болуп атып, элдин бардыгы кыскасы менин жоопкерчиликсиздигимен кичине кармалып калды. Андан кийин эң биринчи эле буга чейинки интервьюларда, мисалы, Акылбек Өмүрбеков үчүн мыкты дебатерлор ким экенин, негизи эле эмнени баалаарын билебиз. Ал эми жекеме-жекеге келгичекти. Ислам, сен үчүн сен эң мыкты деп эсептеген 3 дебатер. 3 дебатер. Азыр Акылбекке каршылашым болгон үчүн Акылбекени айтпай турайын, мындай некорректный болуп калат окшойт. Эң күчтүү 3 дебатер. Бул Жакшылык Байкечи, биринчи. Жакшылык Айтбаев. Үчөөнү орундарга бөлөйүнбү? Биринчи, экинчи, үчүнчү, топ 3 да. Топ 1 Жакшылык Байке, Жакшылык Айтбаев. Топ 2 Нуркул Байке, эгер мындай өзүнүн эң мыкты формасында болсо. Азыркы учурда эмес, негизи мындай мен көргөн оюндардын ичинен да. Нуркул Кудайбердиев. Үчүнчүсүн ким болушу мүмкүн? Негизи сен ойлонгонуң 15 секунд кетти, кесилбейт. Сөгүн салайын. Кесип салышын. Үчүнчүсү просто кечке монастыкадан айтпайды. Бирок чындап эле үчүнчүгө эч ким келбейт. Жок, жүрөгүңдө ким болсо ошону айт да, бияктан мындай, бияктан не дешесиңер. Коркпош керек да өзү. Жошо монастыкадан да келбейт. Анда да экөө эле деп кой, бул. Калп эле бирөө айтабыз. Негизи баса белгилүү оюма от души келген ошо экөө да. Жакшылык. Негизи ошо топ 3-түн арасында Акылбек Өмүрбеков дагы бар экен, бирок азыр ошо каршылаш болуп аткан үчүн айткысы келбей койду, өзүнүн духун өзү түшүргүсү келбей. Эми айтасызбы? Сурасаңыз ошол моментте. Жок, кеспейсиз. Жок, болду иштейчи кете да кесилбейт. Мындай жасалмалуулук кереги жок да бизгечи. Ислам негизи ошондой да жакшы көрөт элечи. Нормально, экөөнү айт. Эми кийинкиге өтө турган болсок, уже баягы бетме бетке келе турган болсок, негизи эле Акылбек Байке, сиз үчүн исламдагы күчтүү деп эсептелген сапаттар, негизи эле исламдын дебаттагы жетишкендиктери, жана ошондой эле исламдын дебатта эмне себептен көп утулат же болбосо кайсы кемчилиги жок болсо, ислам мындан да күчтүүрөөк дебатер болмок. Өтө оор суроо экен.
бул суроого жооп бериш үчүн исламдын баардык оюндарын анализдеп конкурент катары көрүп туруш керек, бирок мен антчу эмесмин. Бирок келтирүүгө аракет кылайын. Ислам негизи исламдын бир жакшы жери, орусча сөз бар, бирок кыргызча котор айта албайт экенсиң. Дух бар да. Именно дебат боюнча жашоодо билем андай. Дебатта мындай старичок болобу, ким болобу, утам деп өзүнүн мээсине ишенгенге аракет кылат. Жана ушундай адамдарды сыйлаганга аракет кылам, чын эле ошондой болсо. Чынбы чын эмеспи дебат шоудан көрөлү деп атабыз, бирок ошондой впечатление калтырат. Өзүнүн акылына, мээсине ишенсе, баардык нерсени жеңсе болот деген. Баарыбыз эле эйчок кезде жаңы үйрөнүп атканда ошондойго аракет кылабыз. Анан исламды мен статист деп тамашалап коем. Любой оюн ойногондо мындай баардык информациянын баарын обработка кылып, ошонун баарын учитывать эткенге аракет кылат. Анан дебатты ойногондо деле мындай принципиальный чыга турчу аргументтердин баарын эске алып, мындай стратегия түзүп ойногонго аракет кылат. Жөн эле мындай эмоция менен же актерский мастерство менен же чисто подачага расчет кылбастан, мындай холодный расчет менен ойногонго аракет кылат. Жана менимче исламдын бул эң бир күчтүү жерлеринин бири деп эсептейм дебатер катары. Эми кайсы кемчилиги жок болсо жакшыраак болмок? Исламда менимче исламдын кемчилиги суббота сайын барып дебат ойнобойт. Анткени мисалы мен дагы деле суббота сайын барып кача бир ойун ойноп турам, формада болуш үчүн. Биздин убакта деле кандай ойночу элек, бирок ислам деле суббота күнү келип ойногондай редко эле көрөсүң. Балким убактысы бошобойт же мындай суббота күнкү оюндарды может признавать этпей, билбейм, айтор өзүнүн бир причинасы бар, бирок эң негизгиси дебатта бул практика керек жана өзүңөн күчтүү спикерлер менен каршы ойноп туруш керек да. Мисалы үчүн суббота сайын келип ислам мага вызов таштаса, бүгүнкү күндө ислам дагы өйдөрөөк деңгээлге чыгат беле деген ойдомун. Демек, эгерде балким ар ишемби сайын келип турса, исламды конкурент катары көрүп, буга чейинки оюндарын анализдемексиз, Эми ушул эле жерден исламдын сизге чакырык ташташынын негизи болуп, баягы исламдын өзүнүн амбициялары жогору болгонунда болуп атат да. Бирок ошол эле учурда негизи эле баягы комментарийге жазып атканда сенин оюңда ичиңде жөн эле мен акыл байке күчтүү дебатер, мен эгерде аны жеңсем, мен кайсы бир жетишкендикке ээ болом деген үмүт менен таштадыңбы, же дебат шоудо баягы өзүңдү көргөзүп калуу максатында эле таштадыңбы? Жөн, мисалы жана гештальтты жабуу деген сыяктуу түшүнүк бар го. Мен дебат шоу жаңыдан чыгып баштаганда мен дагы өзүм аябай катышкым келген да. Ошол мага анткени дебат шоунун немелери жакчу, резолюциялар жакчу, анан формат өзү жакчу. Анткени мисалы бир адам ойногон кантсе да более мындай целостныйраак болот го оюнчу. Мен дагы мисалы көбүнчө ППФ ойноп атканда, мисалы эгер башка биринчи позиция болуп калсаң, биринчи палатада болуп калсаң, экинчи палаталардын сөйлөгөнүн угуп, толтура нерсе айтпай калганыңды көрөсүң го. Бул форматта мындай болгон нерсеңди айтканга мындай мүмкүнчүлүк бар да. Мен ошол нерсеси дагы мага жакчу. Анан негизи эле дебат шоунун мага резолюциялары буга чейинки мындай аябай баланс эске алынган сыяктуу болгон да. Анан эгерде эки адам ойносо, логически ушундай аябай баланс бар резолюция берилсе, мен дагы аябай ойногум келген. Акыл байке дагы мындай жакшы оппоненттердин, жакшы болгондо мындай күчтүү оппоненттердин бири болуп, өзүмдү сынаганга дагы аябай жардам берет да. Ошо өзүмдү сынап көрүү максаты. Эми жанагы эле Акыл байке берилген эле суроо, Акыл байкенин эң сен баалаган, сен сыймыктанган, менде да болсо деген мүмкүн сапаттары жана ошондой эле ушул жок болсо Акыл байке идеалдуу дебатер болмок деген кемчилиги. Ак болсо Акыл байкенин жакшы плюстарынан баштасак, авантажларынан бул Чумуртка куруп өтүп анысы бар албетте, бирок неме аналитика кылуу. Мен ошол негизи эле өзүмдүн дебаттагы чоң минустарым бири аналитикада. Башкасынан аябай күчтүмүн, бирок ушул жагынан бир аз аксагандай сезилем да. Ошол аналитика кылганы жакшы.
Ал эми жаман жактарынан болсо Акыл байке немеге өзүнүн оюндарына, спичтерине мисалы көбүрөөк практикалык маалыматтарды кошсо жакшы болмок. Эми азыр эми бул даярдалган суроолордун дагы экинчи этабына өткөндөн мурун жекеме жеке баягы 2 суроо беришиңер керек да. Мүмкүн силерди кызыктырып жүргөн, мүмкүн буга чейин бири-бириңерден сурай албаган, же болбосо мүмкүн жөн эле сурап коеюнчу деген да. Азыр ошол бирден суроо, биринчи суроолоруңарды бири-бириңерге берип алсаңар болот. Бербейинби? Менде бир көптөн бери сураш керек болгон бир суроо бар да. Биз жанакы немесибизде да сюрприз капчы. Мен да финалга чыкпадым беле новичок кезиндечи, неме резолюция болчу, жаңы жылдык символиканы тандайт дегенчи. Сиз ошондо мен новичок кезиндеги биринчи финал, анан сиз да финалга чыгып, Нурфу байке экөөңүздөр жеңип кеткенсиздер да. Бирок ошондогу линияңызды мындай эсиңизге салып, анан ошол нерсе, ошол жеңишиңизге чындап канааттанасызбы дегим келген. Мисалы, сиздин жаңы жылдык символикага сунушуңуз неме болчу да, бул Аяз атанын эле башкача аталышы болчу да. Сиз Аяз баба деген сыяктуу айткансыз да, анан ал нерсе бүгүнкү күндө бар практикадагы резолюцияга такыр салым кошкон эмес да. Мен азыркы баамымда делечи, анан өзүңүз ошого аябай канааттанасызбы? Мен айтпай элем, мен бир дашым керек болчу деп болгону, башка 3 палатаныкы тең бир аз креативдүүрөөк болчу да, мындай ойлонгондору билинип турган, бирөө айткан биз көкөр мындай көкөрдү алабыз деп, биз типа буг энени башкаларды унутуп калдым, бирок Түшүнүктүү. сиздики Суроо, жооп. Жооп Нуркул экөөбүз болчубуз, эмнени чыгарабыз деп кечке ойлондук, анан учитывать эттик, соперниктер слабый экен, базар жок, идеялар жакшы экен, бирок подачалар слабый болду. Дагы экөөбүз башыбызды оорутпай эле Аяз атаң, Аяз баба кылып бирок подача менен эле алып кеткенге аракет кылалы дедик, жана ал нерсе иштеп кетти. Өзүңүз ошондо чыгарган идеяңыз менен сиз канааттанбайсыз. Анчалык деле сыймыктанбайм, прям шумдук идея чыгарды, бирок биз тактикабыз главный иштеди да. Кээде болобу, бир нерсе кылбай койгондо сабап урушуп же көңүлүңдү калтырып, мындай ыйлаган стресс учурда ыйлабай эле жакшы эле мындай өткөрө аласың, стресс устойчивый болуп. Ата эртең турнирден дебат шоудон утулуп калып, анан тагырылып кетип калып, ичип кетип, жеп кетип деген нерселер жокпу. стресс устойчивость аябай жакшы эле. Бир эле жолу болгон 10 класста ата энемен катуу урушуп, анан үйдөн кетип узак убакыт болгондо эми Канча күндө? бир сутка десе күн эмес. Ошон эми бул аз эле убакыт кетип калган деле бул ошо стресс устойчивость мага бар берет да. Муну статусуңарга коюп алсаңар болот, Ислам Максатов деп жазып, сутка күн эмес деп. Аны кайра видеодон дагы Ислам өзү көрүп алат деген ишеничтебиз. Эми дебат шоуну уланта турган болсок, негизи эле буга чейинки баягы дебат шоулардын өзүнүн баягы мотивациялык кандайдыр бир негизи бар болчу да. Башкача айтканда, Акимай менен Эл Турандын эң биринчи бул беттештеги экөөнүн ортосундагы тигил же бул конфликттин айынан келип чыккан, же болбосо Эл Турандын экөөбүздүкү баягы Манас жакшы клуб, жаман клуб, Манас күчтүү клуб, алсыз клуб деген негиздердин жыйынтыгында. Андан кийин мисалы Арет экөөбүздүкүндө деле сен кыйынсың, мен кыйынсың болуп жүрө беребизби? Эми ошо чечебиз депчи. Андан кийин Акыл байке менен деле ошол болгон. Мисалы тренер мен ошол кичинекейимден бери баягы дебатка келгенимден бери дейинчи, Акыл байкени өзүм тренерим катары көрүп, ошол мен өзүм негизи ошол нерсеге жетиптирменби, жетпептирменби, Акыл байкени жеңе аламбы, жеңе албаймбы деген нерсени баягы тренер устат шакирт деп коет го. Ошол нерседе мындай мотивациялык кандайдыр бир негиз бар болчу да, жөн деп койчу эле. Бүгүнкү күндө мисалы буга чейинки маектерден көргөндөй, Ислам өзү дагы айткандай, Исламдын баягы мотивациясы жогору бул жакта. Сиз үчүн бул кандай мотивация? Эмне үчүн Ислам менен ойноп атам же Ислам менен ойногома эмне мотивация берет деген. Эми бул жакта сен менен ойногонго караганда мотивация жогорураак. Анткени сага утулуп калсам, бул нормалдуу нерсе болмок да. Легендарлуу жашоочу утуп алыптыр деп, жана Ислам утуп алыптыр десе,
Мен бир суткага кетип калышым мүмкүн андайчы. Ошол эле учурда баягы сиздин жообуңуздан дагы мен канааттанган нерсем неме болуп атат? Менин баягы сизге айткан сиздин буга чейинки кубоктарыңыз мен жокту уткансыз деген нерсе мотивация бергени мени кубандырды да. Демек мен Акыл байкенин жакшы ойношуна мотивация бериптирмин депчи. Андан кийинки нерсеге өтө турган болсок, бул дебат шоуда кандай десем, дайыма темалардын талкуусу болот да. Кайсы теманы бериш керек, бул тема узун болуп атат, бул тема кыска болуп атат деп. Анан негизи эле ошол темалардын кандай десем, анализинде же болбосо силер өзүңөр даярдыгында кандай тема болсо, же болбосо негизи эле дебат шоудо кандай темалар сүйлөшүлүшү керек, баягы ар бир адамга жакын болгон күнүмдүк көйгөйлөрбү же ар бир адам түшүнө билген, анан ошол эле учурда көрүп атып дебаттан алыс болгон адам дагы рахат ала тургандай бир күлүп, бири-бирин шылдыңдап деген сыяктуу, же азыркы учурдагы бир опурталдуу болуп аткан бир көйгөйдү талкуулаган маанилүү силердин оюңар да? Айтат мен жаңы сөйлөйм. Негизи резолюциялар боюнча алып караганда мага өзүмө негизи маалыматтык резолюцияларды ойногон көбүрөөк жагат. Анткени башка жанагындай социалдык көйгөйлөр, кандайдыр бир психологиялар боюнча талкуу мен үчүн бир аз мындай популизм сыяктуу сезилет да, ошон үчүн маалыматтык резолюция болсо жакшы болмок. Демек популизм жакпаса, азыркы учурда бийликти кайсы бир деңгээлде колдойсуң, Кандайча азыркы популизмге каршы болуп атпайбы? Силер популисттиңерди эле баарын тыгып атпайбы? Азыркы бийлик мисалы кедейчиликке каршы деп коелу, мен деле каршымын, ошондо колдогон болуп калам же кандай? Ал жок, сенин оюң негизинен. Бул жака негизи популизмге муну дагы кошуп атканымдын өзүнүн бир жөнү бар, анан айтып берейин. Сиздин оюңуз? Менин оюмча темалар деген бардык элементтерди өзүнө камтыса жакшы. Анын ичине маалыматтуулук, жөнөкөйлүк жана идея дагы да. Мисалы маалыматтуулук болгондо баягындай сен баалуулук темасы эле эмес, мисалы маалыматты окумайынча ал темада сен ойной албаган деңгээлде болушуң керек. Бирок окуп келген маалыматтарды сен адамдардын алдында чыгып дебат ойногондо алар жеңил кабыл алгандай тема болуш керек да. Ошол эле учурда жалаң эле бул жактын статистикасы көп экен, бул утуп кетет эмес, мындай идеяны дагы байлаштырып туруп, ошону тастыктай турган фактыларды алдына алып келе турган тема болсо, бул эң идеалдуу тема да. Мындай картинка ошого жакыныраак болгон тема, демек бул жакшы тема деп эсептейм. Эми баягы алдыга карай баягы көз ачыктык кыла тургалы, эгерде сиз экинчи оюнда ута турган болсоңуз, үчүнчү оюнга өзүңүзгө тандоо берилсе ким менен ойнойт элеңиз? Өзүмө тандоо берилсе албетте Жаке менен. Бирок тилекке каршы Жаке Турцияда болуп атат. Бул жакта эми азыр эң эле духовистый ислам болду бул жакташта. Былтыр болсо Хожаева таштаган, билем, балким үчүнчүсүндө Хожаева таштайт. Хожаева да жаңы альфа дебатчор болду, бирок быйылкы сезондо учурда көп ойнобой эле. Бирок формада болуш керек деп ойлойм. Актилек таштайм деп кызыгып жүргөн, Элтрам мен кайра таштайын деп жүргөн. Негизи эми мындай кыялымда ошо Жаке менен ойнойт элем, мен деле өзүм поколениялаш неме болуп. Бирок Жаке деле көп жылдан бери дебат ойнобой калды. Бир чети ойлосом да адилетсиз болуп калабы деп ойлойм. Постоянно мен дебатта жүрөм, ал дебатта эмес болуп калам. Келип аны жеп койсоң эле. Жеп койсом дагы мындай туура эмес болуп калабы деп да бир чети кайра аяп кетем дейм. Ошонун ага чейин дагы 2-3 турнир өтөт. Манаскапты ким жеңет, дагы дебатчорлор кандай өзүнүн активдүүлүгүн көргөзөт. Негизи бул жакта кыйын дебатчор деген атты алып коюш оңой, бирок ошол нерсени кармап туруш дагы керек да. Ошондой дебатчорлорду мен тандагым келет. Учурда эми ислам ошого жакыныраак болуп атат, башка андан башкалар жок болуп атат. Эми сени менен көз ачыктык кыла турган болсок, сен уттуң дейлик. Экинчи оюнда сага мисалы Акыл байкеден башка бардыгы чакырык таштай алат да. Ошонун бардыгы таштады деп элестет. Сен дебатер деп кимди таанысаң? Ошолордун арасынан кимисин тандайт элең?
негизи өзүм менен чогуу келгендер менен ойносом жакшыраак эмес, мындай каалоом ошого тартып атат да. Өзүмдүн муунумдагылардан мисалы күчтүү дебатчылар бардыгы эле күчтүү негизичи. Сен кимисинин чакырыгын кабыл алат? Арасынан мага ылайыктуураак болгон мисалы Майрамга каршы ойноп көргүм келет. Сага ылайыктуу болгондо жеңгенге ылайыктуубу? Жок, жеңгенге эмес, мындай кызыктуу оюн көрсөтө алган. Мен андан утулсам дагы же утсам дагы. Демек муунуңдагы башкалар оюн кызыктуу болот деп атам. Сенин деңгээлиңде кызыктуу оюн көргөзө албайт. Ооба. Майрамдан башка. Жок, ал кызыктуу болушу мүмкүн, бирок именно менин мындай өзүмдүн психологиялык деңгээлимде. Анткени мындай логика да, мисалы биз алар менен чогуу келдик, анан канчалык деңгээлде өнүктүк эки тарап деген сыяктуучу. Эки тарап деген макул, Майрамдыкын кабыл алып, Майрамды дагы утуп алдың дейле. Үчүнчүсүндө кимдикин кабыл алат элең? Үчүнчүсүндө анда уже ситуацияга жараша. Ошол эле Майрам менен Акылбайкеден башкасынын баары таштап атат. Ситуация ошондой. Ситуация ошондой болсо ошо алардын Кайра эле өзүңдүн муунуңбу? Жок, кайра эле өзүмдүн муунум эмес. Анда уже байкаштырыш керек да дагы. Жок, конкретно билбесем Мына жакшы саясатчы өсүп келатат. ойлонуп көрөбүз, буюрса деп, толукан ишке киргенден көрөбүз. Суроого дагы неме отпойбу, аябай кеңчи анан. Кийин суроо берип конкретно жооп бер дегенде. Эми сен мисалы буга чейин менин ичимде дайыма бир нерсе бар да. Бир адамга мен бир турнирде жеңилип кала турган болсом, же адилетсиз болобу, адилеттүү болобу, ал маанисиз. Мен болгону ошол адамга мындай орусча айтканда зуб точить этип коем да. Мен ошол адамды бир күнү жайлайм деп. Реванш алыш керек. Же болбосо жөн эле бир дебатердун сага ойногондору, анализдери, аргументтери аябай жагат. Анан сен ошону утканда жөн эле эстетикалык рахат аласың да. Аны басын тыгып салып кыйын болбойсуң. Болгону мен момунтип күчтүү аргумент келтирген, күчтүү идеяларды берген адамды уталдым депчи. То есть ар бир адам мен мисалы баардык дебатер болсо ошолордукун эмнеге кабыл алат элең деп түшүндүрүп бер деп ойлойм да. Психологияңыз болуп атпайбы анан. Сиз ошондойсуз, мен андай эмесмин. Мага андай. Анда ошо деп ошо. Мен жок, сайта элек болчусуз да. Чайнап бериш керек да просто. Эми түшүнүктүү. Кийинки суроолордо мындай чайнап жутуп бергенге аракет кылайын, Кийинки суроого келгенде. Биринчи интервьюсу түшүнөбүз. Жок, ошо толкунданып болуп атат. Ал нерсени ислам өзү кабыл алгысы келбей атат да. Кызык сөйлөсүң негизичи. Мен кандай жооп беришим керек эле, мисалы, конкретно калып атасыз да сиздер, туурабы? Бирок мага айырмасы жок болуп атат. Биринчи этапта муну менен ойногум келди, туурабы? Анткени чогуу келдик, анан ушундай алар менен ойносом кызыктуураак болот деп атам. Что чогуу тренингтерге барганбыз, бирдей билим алганбыз деп. Болду. Түшүндүк. Эми дебат шоуду жыйынтыктоочу суроолордун бири болсун бул мен тараптан. Дебат шоудагы эң негизги аспекти катары бул баягы биз чыгаардын алдындагы өзүбүздү презентациялай турган бир шоу программа да. Ал боюнча силерден эмне күтсөк болот? Ман айтпайбыз да, сюрприз болот да. Эми мындай неме болсо дагы баягы кандай кызыктыруу, интрига келгиле, балким силер мен Вандам менен чыгам. Келгиле менин немемде презентациямда Шакир Эрдайт деген сыяктуу. Ислам экөөбүз негизи баягы сүйлөштүк. Жестко кылалы депчи. Мындай өзүбүздү кармабайлы. Шоу экенин баарыбыз билебиз. Шоу деген кызыктуу болуш керек, интрига болуш керек, элди таң калтырган нерсе болуш керек. Ошондуктан өзүбүздү карманбай, мындай колдон келишинче эле ачык бирибизди жестко шоу кылалы дедик. Анан эми менде азыр эки идея болуп атат өзү негизи. Бирөөсү болсо кантип айтам, вроде айтпай, бирок айтыш керек болот. Бирөө видео монтаж, бирөөсү видео монтаж ал обязательно болот. Ал тигинде деле мында деле болот да. Просто бирөөсүнүн подачасы кичине немерек, бирөөсүнүнкү жеңилирээк, жесткирээк да. Бирөөсүндө исламды такыр эле басынтып тебелеп тепсеп саласыз.
экинчисинде көтөрмөлөп тургандай басынтасыз. Бирөөсүндө мындай интеллигентный болот да, бирөөсүндө открытый болот да. Ошону ойлонуп атам кайсы. Эми ошо комментарийлерде акыл байкеге мүмкүн кеңеш беретирсиңер. Исламдын эгерде таптакыр шылдыңдап ошол жакта исламды сөмөйүңөр менен көргөзүп алып жыргагыңар келсе, комментарийге жесткий деп жазгыла. Эгер жок ислам деле аяп койгулачы, биринчи жолу чыгып атса, нежно эле болсун дегенде, нежно деп жазып койгула. Эми дебатка келип аткансың. Сенин программаң боюнча. Биринчи жолу дебатка келип. Мен программам боюнча ошо мен деле өзүмдүн чыгармачылыгымды колдонуп эми акыл байке айтып кетти, сүйлөшкөнбүз, жестко эле кылабыз деп. Анан мен дагы ошо акыл байкенин түшүнүктүүлүгүнө ишенип, кыйла эле алысыраак кеткенге аракет кылам. Басынтуу жагынан ошол болуш үчүнчү. Анан ушундай бир представление кылыш керек. Гендердик дебедимби? Мындай расизм маселелери чыгарылбайт, э? Алсыз болбойт го. Эми акыл байкенин мисалы айрым фишкалары бар да, ошолорду мындай дискредитация кылганга аракет. Кара Кудай деген сыяктуу. Тигилже бул коомчулукту өзүбүзгө чакырып албайлы деп атпаймынбы? Анан силер караларды митип атыптырсыңар да эртең келсе. Эми чакырып жүргөн адамдар элет. Эми немеге келелиге? Экинчи суроолоруңар бири-бириңерге болгон. Берсин. Кайра. Сиз 14 кубогуңуз бар да. Анан кайсынысын утканда, мындай турнирде эң аз команда катышкан? Кайсы кубогуңуз утканда? 6-чы кубокто. 6-чы кубокто жалаң 96-лар Жаке катышкан. Бирок албетте Кыргыз лигада өзү ошолор жабачу да. Мерсабай ошо Бастур деген проект менен Кыргызстанды кыдырып чыкканбыз жайында. Ошол жактан кыдырып атып, биринчи ЛД турнирде уюштурганбыз. Ал жакта Баял Аскаров соттогон, Жакшылык Айтбаев ойногон. Жакшылык Айтбаев анда альфа дебатер болчу. Жакшылык Айтбаевди мен полуфиналда жеңип алсам керек. Финалда болсо Айжан Мирбек кызы менен ойногом. Бул палата жанагы гаишниктер, преступниктерди колобаш керек деген мукта болчу. Ошондой жеңил эле турнир болгон вроде бы ошо. Бирок эң аз катышкан эме болгон. Бирок альфа дебатерлор катышкандыктан Баялы жана Айжан Мирбек кызы, Нуркул Кудайбердиев сыяктуу күчтүү дебатерлор, ошол убактагы күчтүү дебатерлор катышкандыктан кубок болуп эсептелген. Сиздин сурооңуз? Жесткабы, нежнабы дегендей. Биринчиңер нежно. Сиздин сурооңуз? Менин суроом экинчиси оңой эле, жесткий эле деп коем. Быйыл мен буюрса акыркы сезонумду атам. Кетем деп ойлоп атам. Кетпесем деле, өлүп калсам деле, негизи эле жок болуп калсам, акыл байке кетти деп сүйүнөсүң, ыйлайсың. Анткени сага жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Жөн негизи кетсеңиз именно дебат жагынан да, эми адам жоктан, конечно, барыңар эле кайгырасыңар. Мен деле сен болсоң кайгырам деген именно дебат мындай. Человечностьты өчүрүп туруп, мындай дебаттын немелерин эске алганда. Статист катары. Жөн негизи ал убакта деле өкүнүчтүү болот, анткени неме катары колдонсо болот да, мисалы аудиторияңыз көп, адам катары кандайдыр бир спонсорлорду таап жана башка. Вот ошондой бир ресурс жок болуп кетип аткан үчүн бир аз өкүнүчтүү болот. Мунун сага эмне пайдасы бар? Сен именно дебатер катары өзүң үчүн атам. Мен Дебат коомчулугу үчүн эмес. Мен дебат коомчулугу. Эгоисттик өзүң үчүн. Мага жакшы эле болот экен. Анткени турнирлерде конкуренциясы эгер жеке өзүм боюнча айтып атсам. Демек, Рассел өлдү дейсиң, э? Конечно. Мен бирок өкүнүп калдым бул жактан. Исламды ойлодум эле да, күчтүү дебатер депчи. Анткени бизге окшогон эски дебатерлор катышпаган турнирлерди жеңген мотивациясы деле жок. Все катышат. Эми жыйынтыктоочу суроо болсун. Буга чейин саз болбосо да, аз болсо дагы Акылбек Өмүрбековдун баягы ЛД форматында жетерлик тажрыйбасы бар. Ал эми исламдын болсо бул биринчи ЛД форматындагы оюн болмокчу.
расмий деңгээлде ала турган болсок. Эми ошол нерсеге сен өзүнчө даярдандыңбы, өзүнчө видеолорду көрүп атасыңбы, же буга чейинки оюндарды көрүп атасыңбы? Негизи эле кантип даярданып атасың ЛД форматына? ЛД форматына даярдык негизи жанакындай минуталар, анан боло тургандан кийин тиги мынча суроо бергенге убактыбыз бар деген сыяктуу немелер, детальдар көп деле маани бербей эле. Мен көбүрөөк азыр өзүмдү мындай психологиялык жактан даярдап атам да, анткени Акылбеке аябай күчтүү, көпчүлүгүнүн ою боюнча топ-1 деп айтса болот. Анан ошого карата кандай дебатка жаңы стандарттарды киргизсе болот, кандай тактика, методдорду колдонсо болот. Ошолорду карап аткам. Көбүнчө жанагындай когнитивный уловки деген сыяктуу түшүнүк бар го, мындай эки адам сүйлөшүп атканда эле байкалбай бир адам ишендирип алат же ушундай сыяктуучу. Вот ошолор боюнча бир аз адистештирип аткам өзүмдү. Түшүнүктүү. Негизи эле эми алдыдагы дебат шоу 5-0 оюнунда 17 ноябрь, 17 ноябрь. Ой, декабрь кечирим сурайм. Мен ушинтип күндөрдү, айларды таптак эле алмаштырып салгам. 18 декабрь Манас Cup турниринин экинчи күнүндө ошол убакка чейин да силерге ийгилик кааламакчыбыз. Оору сыркоодон алыс болуп, жакшынакай даярданып, өзүңөрдүн программаларыңардагы элдер үчүн вау кылып, идеяларыңардагы дебатерлор үчүн вау кылып, бири-бириңерди таң калтыра тургандай, бири-бириңерди баягы кандай десем, дебатерлук мотивация бере тургандай даярданып, мыкты деңгээлде оюн көрсөтөсүңөр деген ишеничтемин. Экөөңөргө тең ийгилик. Анан эң негизгиси бүгүнкү күндө позиция тандоо калды. Позиция тандоодо бүгүн монета менен чечелдеп атабыз. Сиз же орел, решка, сом, сен бүркүт. Бир сомдук бар. Бир сом. Мен кыйын киши болуп, тиги курткамдын чөнтөгүндө калтырып коюпмун тенемдечи. Сен албайсың да жок, мен кеп айтып атам. Мен телефонду эле мондай ыргытпайм, бети менен түшсө, бирөөнүкү болот, аркасынан түшсө бирөөнүкү болот. Кол күрөштүрө бер. Кол күрөштүрө. Анда, мынакей, эгерде сом бети менен түшсө, Акылбайке Линкольн болот. Эгерде бүркүт бети менен түшсө, Ислам Линкольн болот. Жерге таштайсың? Жерге таштайм. Жерге таштаган. Жерге таштайм, эгерде силерге ыңгайлуу болсо. Билейм. Мына интрига, биринчи интрига башталды. Дивандын астына кирип кетти. Ошойдон алыптыбы? Сом. Мен Линкольн, Акылбайке Линкольн, Ислам Дуглас. Эми силерге жеке эле дебатта эмес, жашооңордо дагы ийгилик каалайлы дагы ушуну менен интервьюбузду жыйынтыктайбыз. Эми аягында неме кылып койбойлу? Баягы тизер кылып, элдерге интрига кылып. Жа мушташкан сыяктуу сценалар тартып. Бирибизге неметебиз да, короче, тизерге чыгарып издешет да, кечке аягында болуп экен да, аягында. Анан эч нерсе жок болот, бирок аягында ушунун силер үчүн атайын арналган дагы бир биздин убактыбыз экенин, биздин эмгегибиз экенин түшүнөсүңөр. Барыңар көрүшкөнчө сак саламатта туруңар. Не кыла алабыз ушунда? Сен токтоп туруңар эле? Жок, кетире ошойдон. Ошол жерден кесип алганга. Кеспей деле ошойдон чыгарып коербиз. Көрүшөт да, неме? Закрыто. Элдерге эмне кызык? Ислам, ичиң келип атпайбы? Жактан экөөлөп атасыңар депчи. Ошого бир нерсе айтып алчы. Эмне кыйын болосуңар деп элечи. Десем мен да. Экөө эмне эле моякка отуруп өзүнчө эле базарып кетип атасыңар. Мен деген кыйын дебатер буюрса мен эрам келет, экөөң жок болосуң десең, көргөндөр, тизерден Ислам неме экен дейт. Макул. Кичинекейде эле басып бересиң. Сен биттер да сиз деген Кыргыз лигадагы күчтүү дебатерлор бири деген эле кое тургулачы, кечке эле Акылбек Өмүрбек мактай бересиң деп баштасың. Негизи эле Акылбек сиз дебаттагы баягы эң орду чоң, эң эле күчтүү дебатерлордун бири катары белгилүүсүз албетте. Жок, кызыксыз го сиз мындай интервьюер бесстрастный болуш керек да. Акылбекени чоң деп сен да кабыл алгың келбейт да ошондо кыйын экен. Такыр кабыл алгым келбейт. Эмнеге?
именно могул интервьюда мындай аябай көп айтылып атат да, Акылбай эке күчтүү деп элечи. Эми күчтүү болсоң күчтүү дейт. жок, күчтүү болсоңуз күчтүү, бирок муну ар бир кадамды айтып, эми бул укмуш мындай немете турчу нерсе эмес. Сен Сизди ошол прям пьедесталга коюп Блять.